Сокулгандын сөгүлүшү. Сара! Угу атам ата. Ал аялга мени алып барышың керек. Сиз кимди айтып жатасыз? Ата, ал кайсы аял? Ал Ривка. Ал жака эмнеге барасыз, ата? Мен анын акмак күйөөсү менен сүйлөшүм керек. Бас. Ал кудайсыз мен баламды каматып салды. Ата, сиз билесиз, римдиктер дөөттү бир нече айдан бери издеп жатканын. Өткөн кече абдан жаман болду. Бирок ата дөөт деген мыйзамды бузду да. Биз баарыбыз аны билебиз. Анда римдиктер анын бул жерде экенин кантип билишти? Мени менен талашпа. Мен ага алып бар. Мен сизди алып барам, ата. Келиңиздер. Муса, Айып, кош келгиле. Өткүлө. Дебора, конокторго дасторкон даярдачы. Бул жерге, ата. Рахмат. Дөөт жөнүндө кандай кабарыңар бар? Бизде кабар жок. Мен сен үйүңдөн жебейм да, ичпейм да. Күйөөң Арун кайда? Күйөөм жок. Ал таң эрте баш чыга кеткен. Дагы жеткирип атабы? Эмне айткың келип жатат? Түшүнбөй жатам. Сен биздикинде тойдо болгонсуң да, Анан тойдун аягына чейин жүрбөдүң беле? Суранам. Унчукпа! Биз деле дөөттүн камалганына кайгырып атабыз. Арун бул ишти бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк издеп жүрөт. Акылсыз аялы. Ал баарын жайгарды. Римдиктер баламды кайдан издешти кантип билет эле? Үй бүлөң кечинде кайда болгонун бүт шаар билген. Баары белгилүү болчу. Римдиктерге жеткирүүчү керек эмес болчу. Сен мени менен минтип сүйлөшкөнгө укугуң жок Муса. Жана менин күйөөм Арун жөнүндө дагы. Сага да, саткан күйөөңө да каргыш дейсиң. Ата! Мени каргап жатасыңбы? Үй бүлөңө ушунча нерсе кылсам да. Мага жана үй бүлөмө жамандыктан башка эч нерсе алып келбедиң. Ривка эже, кечириңиз. Мен аны алып келбешим керек болчу. Сенсиз бул үйгө келе албагыдай мени алсыз деп ойлодуң беле? Ошондойбу? Ошондойбу? Күйөөң экөөң өзүңөрдү баарынан жакшыбыз деп ойлойсуңар. Акча силерге ушундай бийликти берет деп эсептейсиңер. Силер биз үчүн жок адамсыңар. Уят! Сен өзүңдү гана уят кылып жатасың, Муса. Акылсыз каргыштарың менен. Мырзайым. Мырзайым.
Sizge dagы konuk geldi. Kim aldı Bora? Жесир Нуреже. Үйге кірсін. Мақұл bu. Өңүң жакшы эмес го? Эмне болду? Эшиктен Муса менен Аюпту көрдүм. Алар мени менен учурашканга токтоп да коюшпады. О, Нореже. Мен уялганымдан бул жөндө сүйлөшкүм да келбей турат. Эч нерсе деле эмес. Деги эмне болду сага? Айтчы мага. Мына токулган жери да сөгүлдү. Буну Саранын баласы үчүн токуп жаткам. Токто, кайра току. Болбосо ыдырайт. Деги силерге эмне болду? Муса дөөттүн камалганына кайгырып, ачуу калтырып күйөөм экөөбүз жөнүндө жаман сөздөрдү айтты. Анан мен да ачуу калтырып ийдим. Антпешим керек эле. Албетте баары эле кайгырып атат. А сен өзүңдү жемелебе. Анын сөздөрүнө аябай ачуулангым келди. Ага орой жооп берип, жаман сөздөрдү айткым келди. Так ошондой кылдым. Муса дөөттүн камалганына Арунду күнөөлөп жатат. Мени дагы. Анткени анын аялы менен кыздары машаякка ишенишет. Бул нерсени оңдой албайм. Кой отур муну. Бирок Ривка, мен ушундай абалда калсам, сен мага эмне дээриңди билем. Эмне дейт элем? Сен аны кечир демексиң. Ооба, чын эле ошентет элем. Бул токулгандын ыдыраганындай. Сен Мусаны ошол кылган үчүн кечирбесең, сенин бул кайгыңдын жаракаты чоңойгондон чоңое берет. Жүрөгүңдөгү Кудайдын тынчтыгын талкалайт. Ачуу менен кайгыга бир да убактыңды кетирбе. Ыйса анын ысмы үчүн бизди жек көргөндөрдү эмне деп айтканы эсиңдеби? Эгер сени машаяк үчүн куугунтукташса, сен туура жердесиң. Сиздики туура. Бирок кээде бул аябай кыйын. Дагы мындай дегенсиң. Ыйса эгер баардык адамдар биз жөнүндө жакшы айтса, бул жаман деген. Мен бул сөзгө таң калгам. Башында бул сөздөр маанисиз көрүнгөн. Албетте. Эми мен Муса үчүн сыйынышым керек. Ага бата бергендин жолун табайын. Ооба. Рахмат, Нореже. Мен эски адатымча адамдарды, анан Мусаны карап алдым окшойт. Ал үчүн азыр эле сыйынып кечирсең кандай болот, Ривка? Ата, мени Мусага ачууланганым үчүн кечирчи. Ага сенин ыйыгатыңан бата берем. Ага ырайым кыл. Теңир өз сүйүңдү ага ачып берчи. Анын көзүн ачып айыктыра көр. О, Теңир. Мен аны күйөөм экөөбүз жөнүндө айткан ар бир жаман сөздөр үчүн кечирем. О, кудуреттүү Кудай, мен аны толугу менен кечирем. Мени кемсинтип,
Уят кылган үчүн кечирем. Жүрөгүмдү ооруткан сөздөрү үчүн жана мамилеси үчүн аны кечирем. Аны кечирип атып, мен да сенден улуу Кудайым толук кечирим алганым үчүн ыраазымын. Теңир, рахмат. Кудайга даңк. Теңирге даңк. Рахмат сизге, эжеке. Рахмат. Сиз мага чындап Теңирди ээрчигенди үйрөтүп жатасыз. Эми мен Мусага барып, ага ачууланганым үчүн кечирим сураганга даярмын. Бул туура деп ойлойсуңбу, Ривка? Балким азыр барбай турарсың. Ал сага ачууланып атат. Жок. Туура эмес кылгам. Кылган айыбым үчүн мен өзүм жооп берем. Эмне экенин билбейм, бирок бүгүн азыр барышым керек деп ойлоп жатам. Анда мен сени менен барайын. Жок дегенде сыйынып коеюн сага. Эмне болду? Атам абдан ачылууго? Ал ачууланып атат. Ал бир топ чыр чыгарды. Мен кейип турам. Силер кеткенде апам аябай жаман болду. Азыр уктап атат го дейм. Жаш жобойлар, киргиле. Жакып жаңы эле камактан келди. Ал кандай? Апам кандай? Бүгүн мурдагыдан да жаман. Сара, кандай жардам бере алам? Катуу эле сабашкан экен. Бирок өзүн кармап турат. Бийликтегилер эмне дейт? Римге каршы козголоң дейт. Кудай жардам берсин. Аны ушул үчүн өлтүрүшөт. Дөөт муну жакшы билет. Эмне болорун деле билет. Муну ата-энеси кандай кабыл алды? Абдан жаман. Атасы кыжалатты. Апасы болсо Апа! Эмне керек? Кандай жардам керек? Мен билбейм, кызым. Мен алсызмын. Алым жок. Эс алыңызчы. Кайда? Атаң кайда? Ал тигил бөлмөдө. Ал жакшы. Атам үчүн кабатырланба. Нор эже, Ривка эже, Кандайсың, Айып? сиздерди жакында көрөм деп ойлогон эмесмин. Билем.
Өкүнүп атам өткөн ишке. Ayıp, kim geldi? Kimler gelişti? Бул Ривкеже менен Нораже ата. Emne? Oh, emne деген kurduk. Alarga emne gerek eken? Мен кечирим сураш үчүн келдим, Муса. Эртең менен өзүмдү ачуу калтырып, азыр ошого өкүнүп жатам. Кудай-ай, жардамга! Апа, Жакып, Аюп, ата жардамга! Апа, апа! Жоқ, апа, кетпеңиз, қайтыңыз, апа, сіз керексіз маған. Leyla. Kudayım ay. Çok. Çok. Бул бөлүмдөгү каармандардан сени кызыктырган мамилесин сүрөттөп бер. Эмне үчүн таарынычты токулган буюмдун ыдырап сөгүлгөнүнө салыштырат. Кудайдын көз карашы боюнча
туура деп эсептелинген ачууга алдыруу жана таарыныч болобу? Эгер туура көрсөң, эмнеге? А туура көрбөсөң, эмне үчүн? Деги эле жашоодо боло турган өлүмгө машаякчылар катары кандай карайбыз? Кимдир бирөөгө карата чечиле элек таарыныч көйгөйүң барбы?